жумуштар эч эле жүрбөй койду. Алдыга жумуштар эч эле жүрбөй койду. Эмне кылсам болот? Кара дуба өткөн дейт. Бир дамла ишке кириш үчүн да дуба кылып коюңузчу үй бүлөмө. Эми мындай да баягы ар бир адам өзүнүн кээде кесибин билбей калат, жөндөмүн билбей калышы мүмкүн. Ар ким бир ишти жасап атса, бирөө мисалы там жаап атат, иш кылып атат, башка кылып атат. Мен ушундай кыла алам, мен ушул нерсени ишке ашыра алам дей турган болсо, бул туура эмес. Бул таптакыр туура эмес болот. Анткени сиздин жөндөмүңүз такыр башка болушу мүмкүн. Сиздин жөндөмүңүз мугалимдикке жөндөмдүү болушу мүмкүн. Же болбосо бир тескерисинче математика илиминен ушунчалык чеберчилик менен далай бир экономисттерди, кадрларды өстүргөн бир адам бар. Ошону туурап сиздин кесибиңиз башка тарыхка жөндөмдүү болуп, бирок сиз эч качан математикага эгер жөндөмүңүз, талантыңыз болбогондон ал жака кызыкпай эле коюшуңуз керек. Ал кээ бир адамдар бар, булардын баарына эле кызыкпайт. Бир үстүрттөн билет негизгилерин, баягы көбөйтүү, бөлүү, кошуу дегенди. Бирок жөндөмү эмнеге жөндөмдүү? Баягы соодагерчиликке. Соодагерчиликти тим эле ордоруна коет. Мына ошондой таланттуу адамдар ар ким өзүнүн кесибин, талантын изилдеп билип албагандан кийин туура эмес жака урунуп алат дагы. Мени кара дуба кылып койгон окшойт, анан мынтип койгон окшойт, тигинтип койгон окшойт деп эле анта берген болбойт. Өнүккөн мамлекеттен өнүгүп атпайбы? Мисалы Япония, Финляндия, Европа, Америка жана башка Германия толтура ошол жактарга барып келсек, анан түшүнөбүз. Жок, барбасак да ошолор жөнүндө бир өлкөнүн өнүгүү сырлары деген китеп чыккан мисалы. Финляндияныкы, Малайзия боюнча кантип өнүккөн, Сингапурдагы кантип өнүккөн, кыпкыргызча китептер чыгып атат. Централь мечиттин айланасында сатылып атат, Борборд мечиттин. Же болбосо мына бул хаус деген дүкөн бар, ушул сыяктуу. Кыскасы, каерде мечиттер бар, диний китептер сатылган жерден барып сурасаңыз, айтып берет. Же болбосо заказ берип алдырып алсаңыз болот, интернеттерден башкадан. Ошолор жөнүндө китептерди окусаңыз, анан өзүңүз окуп, өзүңүз эмнеге жөндөмдүсүз, ошону билип, таап, анан аракетиңизди кылсаңыз, Кудай буйрса жолуңуз ачык эле. Азирет Умар радиалlahu анху айткандай, Алла Таала рызкыны жер бетине чачып берип койду. Өзүңөр терип жеп албайсыңар деп. Ошол үчүн ар бир адам өзү кайсы жагынан жөндөмдүү, ошол жагынан аракет кыла бериш керек. 5 маал намазын окуп, алдыга көздөй умтула бериш керек. Ошондо жаман нерселер жөнүндө ойлонгонго убакыт да калбай калат.